Акындардын алыпы Алыкул Осмонов бер чымага жарым кашык музыка деп айткан саптары бар эмеспи? Негизи эле кыргыз эли ушул каада салтыбызга, үрп адатыбызга, анан салттуу музыкабызга, комузубузга, манасыбызга, дастаныбызга таянабыз ар дайым. Ошону даңктайбыз. Мынакей 20 апрелде Кыргызстанда салттуу музыкалык жумалыгы 18-чи иретте болуп отурат. Бул күү күнү, дастан күнү, ыр күнү деп бөлүнүп атат. Илимий изилдөө жактары да бар. Мына ошо дастанды, кыргыздын дастанын алып чыгып дүйнөгө таанытып аткан эки белгилүү дастанчы замандаштарыбызды чакырдык. Алар Мээрим Карыпова, Азиз Батыров келди. Куш келипсиздер деп туруп сөзүбүздү баштайлы Мээрим. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Негизи 5 күндүк программа экен. Кечээ дастан күнү болуп, кандай өттү дегиле? Элдердин кабыл алуусу? Эң сонун болду. Кечээ Манас театрынын эң алгачкы концерти болду. Драм театрда абдан жогорку деңгээлде ал жакта айтуучулук өнөрдү алып жүргөн биздин мыкты инсандар, манасчылар, дастанчылар, төкмө акындардын чогуу бирдикте уюштурулган эң сонун концерти болуп өттү. Абдан сонун маанайда. Эл суусап калыптыр, кеткилери жок. Бир өзгөчө концерт болду. Азиз, канчанчы ирет катышып атасыз бул салттуу музыкалык жумалыгына? Быйылкысы кандай болуп атат? Бир өзгөчө болуп атат го? Быйылкысы чындыгында башка жылдарга караганда салыштырмалуу өзгөчө болуп атат. Анткени быйыл буга чейин ушул дастанчылар арасында, күүчүлөр арасында, ырчылар арасында, ушул салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр жаштар арасында конкурстар уюштурулуп келчү буга чейин. Бирок быйылкы өзгөчөлүгү өнөр адамдарында эмес, быйылкы бар. Ушул аспаптарды жасаган, комуз жасаган деген усталардын арасында конкурс жарыяланганы менен ушул өзгөчөлүк киргизилди десем болот. Буга чейин биз катышып келгенбиз, дастан тарабына дагы, күү тарабына дагы, айтор ырына дагы катышып келгенбиз. Бирок 3-4 жылдын нарысы болуп калдык, катыша албай калдык да. Бирок гала концерттерине, башка чоң концерттерине чыгып ырдап жүрөбүз. Бирлесиздер катыштыңыздарбы же башка тараптардан да келди? Жок, башка биздин кошуна өлкөлөрдөн 100 конок келди. Быйыл мамлекет тарабынан дагы жылына биздин эл артисти Роза Манова уюштуруп келчү, өзү бардык маселесин өзү каржылап, анан ушул жолкусунда биздин министрлик дагы мамлекет тарабынан дагы өтө колдоого алынып, абдан жогорку деңгээлде өтүп жатат. Чын айтканда быйыл өзгөчө болуп атат. Коноктор да келип, андан тышкары илимий конференциялар өтүп атат. Салттуу музыкасы тууралуу, өнөр тууралуу дегендей быйыл абдан жакшы. Анда эмесе келиңиздер. Биздин теле көрүүчүлөр күтүп калды. Мээримдин биринчи кыздын кыркчасы улуу деп туруп Мээримдин угуп алалы. Анан Азиз мырзага кезек беребиз, Биз эми жайма-жай кайсыдан айтат элек, эми анда Курманбек дастанынан кичине өзүндү кылып айтып берейин. Жарадар жаткан Курманбек ак кандоосун тааный коюп, мени да көмөр киши бар экен деп кандоосуна кайрылып турган жер дейт. Abanına görkün ay eken, darya görkü say eken, taraqtına görkü tal eken, aldaylap ballan otursan o vatanına görkü bal eken, tönün görkü nar eken, kazına görkü zar eken, Kaşgarıdan dostum geliptir, kagılayın budayga, menim bir aytkanım var eken, aylanayın can dostum, ahiretlik kan dostum, aldan tayıp aradım, attan düşü kal dostum, on kolumdu suna gör, hoştoşoyun can dostum, o düğüne sapara varatam, on oluşup çağırdıp, hoştoşoyun can dostum, kayıp eğilimden yazdım ben, kan çötkürüp jattım ben, kağılayın akkan dost, kayjaktan gelip taptın sen, aylanayın akkan dost, sallığan işim jakkan dost, ajalsız ölür çağımdan, ataylap gelip tapkan dost, Kuday deşken akkan dost, kurdaşın izlep tapkan dost, kurab ölür çağımda, Kudaygan işim jakkan dost, temir içiden dat
Кыргызстандан дат калды, колдолордон кат калды. Кудай айдап жеткизди, курдашым досум акканды. Аккан дос кандайсың, эмне тааный албайсың. Эсим баратат, эмне түшө калбайсың. Жана жогоруда Азиз айтып кетпедиби? Ушул усталар, комуз чапкан усталар, музыкалык аспаптарды жасаган усталарчы. Анан кадимки жанагы дүйнөгө белгилүү Шостакович деген композитор таң калган экен комузду көрүп. Мен музыкант эмесмин, жана 47 ылатты, бирдеме ушуга келет комузга депчи. Анан бөлөк улуттар да катышып атат. Мисалы Англиядан келип атат илимпоздор. Казакстан, Өзбекстан, койчу бул жакында. Мамлекеттин бардыгы эле келип баштады да. Баары келип атат. Ошолордун ар бир улуттун музыкалык аспабы бар. Ошолордун жанында комузга алар кандай кызыгып атышат, кандай баа берип атышат? Эми комузга тең келбейт го, маани берген адамдар көп. Музыканттар өзгөчө комуздун табышмагын, сырын өтө жакшы билишет. Андан сыңары алар ар дайым суктанып келишет, ар дайым бир өтө сүйүү менен, көз караш менен карап келишет. Бул бизди албетте кубандырат. Бул өтө кызыгуу менен карашат да, анткени биздин аспап мындай көтөргөнгө да ыңгайлуу, жеңил, аябай узун эмес, каалаган жака батып кетет да, көтөргөнгө да ыңгайлуу. Анан 3 эле кылдан кантип ушунча добуш чыгарасыңар деген жакшы бир ой пикирлерин айтышат да. Дүйнөнүн деген эң мыкты обондорун, чыгармаларын керек болсо комузда баары келет экен комузда. Өзгөчөлүгү бир касиети ошондой. Атакан мырза, менимче аз даяр болуп калды окшойт, Ооба. Биз телекөрүүчүлөргө айтып коелу, Азизге мен айтып атам келгенде, Азиз комуз черткенде шаңкылдатып бир бөлөкчө чертет го десем, мээрим сол колу менен чертет да. Сол колу менен черткенде комуз жүрөккө жакыныраак туруп Азиз ошондо. Балким. Анда эмесе мен да бир аз термеден өзүндү айтып берейин, Токтогул атабыздын санатырын. Сон. Аргымакты жаман деп абуданды кайдан табасың, ак саманды жаман деп чөптү кайдан табасың, аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың, акындарды жаман деп койчу кепти бир кайдан табасың. Агарган карда көп жүрсөң да көзүң бир күн карыгат, агайындан чет жүрсөң көңүлүң бир күн тарыгат, тууганына батпаган душманына жалынат, болбос жаман арамза болумсуз ишке малынат. Ханды Кудай урарда калкына жаман кас болот, байды Кудай урарда дөөлөтүнө мас болот, кышты Кудай урарда күн жылымдап жаз болот, эркекти Кудай урардаңа койчуң эл өсүндө жаш болот. Ак баранды кундагындаң аталбасаң сумбагын, эрмин десең душмандан эки көзүң жумбагын, өтүп кеткен иш үчүн өкүнүп балаң урбагын, чечен жигит эп сүйлөйт, көпкөн жигит көп сүйлөйт, билбестерге жыйында бир сүйлөөгө кеп тийбейт, ким көрүнгөнгө кенип таң ушунукуң өттү дейт, жөн жүрбөгөн жигиттер көрүнгөндөн тепки жейт, көз карашың бузулсаңа койчу көргөн бир адам көптү дейт. Суктанбагын сулуугадан уят айтпаң улууга, тамашаң айтсаң билбеске тар жерден катуу сындырат, жамандардын адаты жалган сөздү чыңгылат, кызыктырып кыйыкты кыйын жерге жибербе, билбестерди коркутуп таң алдоо менен имербе, жаңшап бир өткөн токоңдуң ой, калкым насыяты силерге. Рахмат, өркөнүңүздөр өссүн. Өкөңүздөргө тең эле бир суроо да. Бул дастанчылык өнөр абдан татаал өнөр. Ар ким эле бул дастан айта бербейт. Ырдашы мүмкүн жакшы. 4-5 куплет, 10 куплетке чейин. Ал эми дастанчылык өнөр ошол эле Токтогул атабыз, жеңи жок, барп аталарыбыз. Эми азыр 21-кылым. Ааламда шу кылымы.
ушул мээрим деле азиз деле дастан жазса, ошолор жаңы дастан жазса деп ойлойм да мен. Ушуга кандай карайсыздар? Дастан жасап аткандар барбы же? Албетте бир жакшы маселеге кайрылдыңыз. Бир убакыт болду, ортодо дастанчылык өнөрү жок койсо болуп калды. Анан мына жакын арадан баштап ушул дастанчылык өнөрүнө жакшы маани берип, анан жана Манас театрына дагы ушул атайы дастанчыларды алып, азыр 10-20дай дастанчы жаш муун тарбияланып келатат. Мынакей бул дагы ошол дастанчылыкка кызыгуунун бир эмес жолу да. Анан кийин сыңары азыр дастандар жаралып атат, бирок кызыгуу жок. Андан тышкары барган жерде уга турган угарманың болсо жакшы. Укпаса жарым сааттап, 1 сааттап айткан дастаныңды да кимге айтасың? Анан сыңары ошол маани берип, теле аркылуу, радио аркылуу ошол дастан өнөрүн колдоп коштоп турса, анда дастанчылык андан ары өркүндөп өсөт. Анан жанагы жаңы дастандар жаралып элге жетет. Жакшы. Негизи толуктайсызбы? Албетте. Негизи жаңы дастан жазууда мисалы дастандар болуп өткөн тарыхтагы окуяларды биз дастан кылып айтабыз да. Жаңы дастан жазуубуз балким мүмкүн эместир. Анткени биз жаңы обон берүүбүз мүмкүн. Жаңыдан жашоо тартуулап, жаңыдан ушул экинчи өмүр тартуулообуз ыктымал. Бирок эски дастандарга жаңы өмүр тартуулай алабыз да. Бирок жаңы дастан жазуу үчүн биз азыркы тарыхты кийинки муундар жазыш керек. 100 жылдан кийин балким биздеги баатырлар өткөн, мисалы кандайдыр бир баатыр өтсө, ошонун баштан аяк өмүр баянын, эмне болгон, каяктан баатырлык кылган, ошонун баарын чагылдырып, обонго салып келтирип, иретке салып жазып, анан ошондо дастан кылып жазсак болот. Азамат, жакшы жооп болду. Кадимки эле Жолболду Алыбаевдин да жакшы чыгармалары бар. Анан мынакей көчө эле мурда эле эскербедикпи? Элмирбек Иманалиевдин бир дастанга жакын чыгармалары бар. Тойбой калат адамчы. Мисалы Айсекет деген ырын угуп отургун келет. Күйүт ашыктык күйүтүр, ошону угуп отургун келет да. Ушундай чыгармалар жаралса деген ой тилектебиз. Кудайым буйруса андай да чыгармалар жаралат болуш керек буйруса. Андай чыгармалар жаратса болот дечи. Ашыктык өлбөгөн тема, ансыңары ошондой ашыктык жок дегенде көлөмдүү чыгармалар жаралып турса, элге жетип турса, бул өтө сонун болмок. Чоң рахмат сиздерге, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Биз менен кала бериңиздер, замана өзүнүн көрсөтүүлөрүн улантат.